Кыргызстанда соңку бир сутканын ичинде COVID-19 илдети дагы 379 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 3 киши каза болду. Бул тууралуу 10 декабрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабта маалымдашты. Каза болгондор Бишкек шаарынын, Ош облусунун жана Талас облусунун тургундары болчу. Жаңы катталгандардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй облусуна туура келет. Ош шаарында жана калган облустарда 10дон 20дан, айрымдары 80ден катталууда. 9 декабрга карата соңку бир күн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эске алганда 527 адамды түздү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 76.391 кишиге жукту. Анын 68.894 айыккандыгы айтылды. Вирустан 1.306 адам кайтыш болду. Аларча мамлекеттик резиденциясында башкы прокурордун төрагалыгы астында укук коргоо, фискалдык жана мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңешмеси өттү. Жыйынга өкмөт мүчөлөрү, күч органдары катышты. Каршы жокпу? Чечим кабыл алынды. Башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Саламаттык сактоо министрлигинде мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда бир топ мыйзам бузуулар аныкталганын башкы прокурордун орун басары Абай Молдокматов билдирди. Айта кетсек, министрлик тарабынан жаңы курулуп жаткан 3 жана кайра профилдештирилген 8 ооруканаларды медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн 230.794.972 сом эсептелген. Бирок көрсөтүлгөн сумма боюнча тийиштүү мониторинг жүргүзүлбөй, товарлардын баасы негизсиз жоготулган. Мындан тышкары, учурда жүргүзүлүп жаткан текшерүүдө медициналык жабдуулар, жеке коргончу жаттар жана ПЦР тесттердин негизсиз жоготулган бага сатып алган фактылар аныкталууда. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен башкы прокуратура тарабынан жогорудагы фактылар боюнча тийиштүү юридикалык баа берилет. Жыйындын жүрүшүндө ишкерлердин укуктарын сакталышын көзөмөлдөө жана инвесторлорду коргоо бөлүмүнүн башчысы Арслан Мурзаев 100дөн ашуун чиновник ишкерлердин укуктарын бузгандыгы үчүн жоопко тартылганын айтты. Үстүбүздөгү жылы прокуратура органдары тарабынан инвесторлорду коргоо жана ишкерлердин укуктарын сакталышын көзөмөлдөө багыты боюнча жүргүзүлгөн жалпы 125 текшерүүнүн жыйынтыгы менен 390 мыйзам бузуучулуктар аныкталган. Аныкталган мыйзам бузуучулуктардын четтетүү боюнча 151 прокурорлук актылар келтирилип, анын негизинде 110 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Ал эми экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Сыймык Жапыкеев акыркы 2 айда мамлекетке канча каражат өндүргөнүн билдирди. Мисалга алсак, акыркы эле 2 айдын ичинде аталган кылмыш иштер боюнча 17.277.000 сом зыян аныкталып, 10 миллион сомго жакын өндүрүлүп, андан сырткары бир эле иш боюнча Сарпашев 530 гектар жер аянтын мамлекетке өз ыктыяры менен кайтарып берилди. Бүгүн 10 декабрда эртең менен активисттер Жогорку Кеңештин имаратынын кире беришинде уят коридорун уюштурушту. Алар референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган Жогорку Кеңештин депутаттарына нааразычылыктарын билдиришти. Акциянын катышуучулары имараттын кире беришинде 2 жээкке тизилип, коридор кылып, депутаттарды сынга алган плакаттарды кармап турушту. Рита Карасартова, Динара Ашрахунова, Өндүрүш Токтонасыров жана башка жарандык активисттер 6-чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү бүткөндүгүн, референдум тууралуу мыйзам долбоорун кароого жана кабыл алууга укуксуз экендигин айтышууда. Эске салсак, Жогорку Кеңеш 2021 жылы 10 январда мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 9 декабрда биринчи окууда кабыл алды. Жыйынга вице-спикер Мерлан Бакиров 62 депутат каттоодон өткөндүгүн билдирген. Алардын ичинен долбоорго 4 депутат каршы добуш берсе, калгандары колдогон. АКШ 9 декабрда Магнитский тизмесине киргизген Райымбек Матраимовду Кыргызстанда парламент бийлик мактап отурат. Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев 10 декабрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө ушундай пикирин билдирди. Дастан Бекешев Райымбек Матраимовду 2 миллиард сом төлөп берет деген кыргыз бийлигинин келишимин коррупциялык келишим деп атады. Одного из наших гражданинов Райымбека Матраимова включили в список Магнитского. Это тот список, который показывает, что вот с этими людьми дела иметь нельзя. У нас же, давайте вспомним, были комиссии, где абсолютно никто плохого про него не сказал. У нас в парламенте его поддерживали. Говорили, что этот человек элге кызмат кылган, юбилей деп ушундай айтышкан.
Таких людей у нас поддерживали. Для таких людей у нас даже правоохранительные органы работали на таких людей. И сейчас что у нас? Эти же люди, все, кто его хвалил, все при делах. Никто не поддался иллюстрации, моральной, никакой. Все при делах также остались. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу мамлекеттин ички ишине кийлигишип жатат деп эсептейт. Бакиров элчи өзүнүн ыйгарым укуктарын аша чаап Кыргызстандын жаранын партияны сыйлабастыгын көрсөттү деген ойдо. Мындан нардагы ушу дипломатиялык мыйзамдарды, келишимдерди сактоосуна мен сунуш берет элем. Анан $700 миллион боюнча бул жерде урматтуу депутаттар, депутаттык комиссия түзүлгөн. Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшыбы, жаман, базбы, көппү иликтеп чыкты, тиешеси жок экендигин аныктаган. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот. Ал биздин ички маселебиз жана парламенттин ыйгарым укуктары. Кече 9 декабрда эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө карата АКШнын Каржы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата санкция киргизди. Эске сала кетсек, Магнитский актына киргендердин АКШда жайгашкан же америкалык жарандардын көзөмөлүндө же ээлигинде турган бардык мүлк менен финансылык активдери камакка коюлат. Ал тууралуу маалымат чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсесине берилет. Буга кошумча камакка алынган мүлккө түз же кыйыр 50% же андан ашык пайыз менен ээлик кылган башка юридикалык жактардын үлүшү да камакка коюлат. Ал кеңсенин мыйзамдык актлары америкалык жарандардын санкцияга киргендер менен кандайдыр бир мүлктүк же мүлккө байланышкан операцияларына катышуусуна тыюу салат. Ошондой эле кара тизмеге илинген адамдын кызматын көрүүгө же ага кызмат көрсөтүүгө, каражат же товар менен камсыз кылууга, ошондой эле салым каражат же товар алууга тыюу салынат. Буга чейин УНА мамлекеттик мекемесинин жана автомектептердин кызматкерлери өз ара сүйлөшүп алып, айдоочулук күбөлүктү алуу сынактарын ийгиликтүү аяктоо үчүн курсанттардан акча талап кылып жаткандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришкендей, УНА мекемесиндеги жүргүзүлгөн тинтүү иш-чараларынын натыйжасында кызматкерлерден акча каражат табылган эмес жана аны кармоо фактысы такталган жок. Бирок тинтүү учурунда Бишкектеги автомектептердин биринин өкүлүнөн акча табылып, ал кармалган. Маалымат кылайык, Бишкектеги УНА мекемеси учурда штаттык режимде иштөөдө.